Бүгүнкү сабагыбызда Жусуп Баласагындын кот билим дастаны жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Жусуп Баласагын өзүңөр көрүп тургандай мынакей Жусуп Баласагын илим билим менен арым таштап, маданият гүлдөп өнүгүп турган орто кылымдагы күн чыгыш ренессансынын өкүлү. Орто кылым чыгыш эл үчүн өзгөчө мезгил. Ар башка элдин ар кыл маданияты, рухий мурастары тогушкон ошол учурда улуу ойчулдар, философтор Аль-Канди, Аль-Фараби, Бируни, Ибн Сина, өзүңөр көрүп тургандай Ибн Сина, Ибн Рушд, талантты ташкындаган алп акындар Рудаки, Фирдоуси, мынакей өзүңөр көрүп тургандай Фирдоуси, Жусуп Баласагын, бүгүнкү биз өтүп аткан мынакей Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари, Омар Хайям, Омар Хайям, Низами, Наваи, Насилинин чыгармалары жаралган мезгил. Орто кылымда күн чыгышта табигый илимдер да өнүгүп, жалпы маданияттын деңгээли ошол мезгилдеги батышка караганда өтө жогору болгон. Аль-Ферганинин астрономиялык башталмасы, Аль-Хорезминин астрономиялык таблицалары аттуу чыгармалары же Аль-Фараби, Бируни, Ибн Сина табият таануу тармагы боюнча эмгектери орто кылымдагы өнүккөн маданияттан айтып кабар берет. Ибн Синанын медицина канондору, өзүңөр медицина канондору деген көп томдуу эмгеги күнү бүгүнкүгө чейин өз маанисин жогото элек. Аль-Фараби, Бируни, Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагындын түрк тилиндеги эмгектери тарыхты иликтөөдө гана эмес, бүгүнкү күндүн өзгөчөлүктөрүн түшүнүү үчүн да баалуу мурас. Жусуп Баласагындын куттуу билим эмгеги түрк тилиндеги алгачкы энциклопедиялык чыгармалардын бири. Бул эмгектин эне тилдүү жазылышы түрк тилинин ички мүмкүнчүлүгүн, анын али белгисиз ажарын ачып берди. Жусуп Баласагын Токмок шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан Бурана, азыркы мынакей өзүңөр көрүп тургандай мынакей Бурананы көрүп атабыз, мынакей Токмоктон анча алыс эмес жердеги Бурана, ушул жерде бир кезде Баласагын шаарында жашаган. Куттуу билим дастанын 1069-1070 жылдарда жазып, ошондо 54 жашта болот. Ошол болжомол менен Жусуп Баласагын 1015-1016 жылдарда төрөлгөн деген болжомолдор бар. Бул так эмес. Эми бул китебин Кашкардын бийлиги Табгач Богра Карахан Абу Али Хасанга арнап жазган. Ушул эмгеги үчүн ага Хас-Хажип улуу хандын атайын кеңешчиси деген ардактуу наам ыйгарылган. Жусуп Баласагын адам турмушу, жашоонун маңызы жөнүндө ой толгоодо жалпы эле дүйнө, аалам түзүлүшүнүн сүрөттөп, өзүнүн космологиялык түшүнүктөрүн көркөм ыкма менен туюндурат. Коомдук турмушта 4 башталыштын мааниси зор, тактап айтканда, социалдык чөйрөдө негиз башталыш катары баяндалган 4 касиеттен адилдик, эс акыл, бакыт жана токпейилдик. Түзүп турат. Эми өзүңөр бул чыгарманы окуганда, бул чыгармада башкы 4 каарман айтылат. Биринчи каарманыбыз бул күн тууду элик. Демек бул бийликтин бул бийликтин өкүлү. Күн баардык адам баласына бирдей тийип турган сыяктуу эле
жанакы бийликтин ээсинин бийлиги дагы бүт адам баласын жакшыбы жаманбы ошону тандабастан ошонун жылуулугунан баардык адам каниет алып туруш керек, ушунун ырахатын көрүш керек. Экинчи Айтолду, бул чыгармадагы дагы бир каарманыбыз Айтолду. Өзүңөр билгендей балдар, айдын жарымы жарык, жарымы караңгы. Демек бул Айтолду байлыктын, дөөлөттүн символу катарында келет. Эми эгерде өзүңдүн колуңа келген байлыкты, бийликти кармап кала албасаң, анда өзүңдүн колуңдагы байлыгың дагы, бийлигиң дагы колуңан кетип калат деген ойду айтыкысы келет. Автор. Андан кийинки дагы бир каарманыбыз бул жерде Акдилмиш. Бул каарман билимдин, илимдин, акылмандыктын, ойчулдуктун каарманы катарында келет. Демек, эгерде бийликке келген адамда, өкмөт жетекчисинде болуп турган адамда сөзсүз түрдө анын бийлиги болот, байлыгы, дөөлөтү болот. Демек, ошол адам баардык жер жүзүндөгү адам баласына, жакшысына, жаманына карабай мунун бийлиги баардыгын күн нурунда жылытып туруш керек. Ошол эле мезгилде, ошол бийлигин эгерде акылы менен, андан кийин нысаптуулугу менен өткүрмүш дагы бир каарман өткүрмүш. Бул нысаптын баардыгына каниет келе бирүүнүн өкүлү катарында келет. Эгерде сен колуңа келген бийликти акылың менен, нысаптуулугуң менен, акылмандыгың менен кармап кала албасаң, ал бийлик сенин колуңан тоголонуп кетет деген акылды айткысы келет. Баласагындын пикири боюнча, акыл эсти өнүктүрүүнүн ишенимдүү жолу билим алуу. Билим бийик, түгөнбөс окуулук. Адамда ушул эки артыкчылык. Өзүңөр көргөндөй бул чыгарма бейт түрүндө жазылат. Демек, эки саптан турган бейт деген бул ушул чыгыш адабиятына мүнөздүү болгон эки саптан турган ыр түзүлүшү. Түркөйгө оору кырсык жакын болот, дарылан ансыз өлүм болот. Өлүм алат туруп. Билим тизгин сүрөгүн алга карай, адымда максат дейт ойду самай. Демек, өзүңөр көрүп аткандай, биз качан гана билимге ээ болсок, анан ошол өзүбүздүн мындай бир максатыбызга жете алабыз деген ойду айткысы келет. Окугандар акылдуу улук болор, билимдүүгө түгөнбөс байлык конор. Оку билим акылдуу акыл курап, билимдүү ойдогусун кабыл кылат. Билимдин маанисин ал, айтканын ук, акыл ал, ар баледен кутулуп чык. Демек, билим алган адам гана өзүнүн турмуштагы болгон баардык кыйынчылыктарды жеңип аларын өзүңөр көрүп аткандай, бул 11-кылымда жашаган ойчул. Мындан канча кылым мурда деле ушул билим азыркы күндөгүдөй эле керек экендигин биз ушул биздин бабабыздын ушул ыр саптарынан көрүп турабыз. Түркөйгө оору кырсык жакын болот, дарылан ансыз өлүм алат туруп. Түркөйүм, тилге кирип дарылангын, ойлонгун, колго тиер бактыңды алгын. Билим тизгин сүрөгөн алга карай, адымда максат тилеп ойду самай. Мына могу жерде өзүңөр да көрүп турасыңар. Демек, жанакы атты астыга жетелеген сыяктуу эле, тизген сыяктуу эле бул билим дагы бизди бийиктиктерге, мисалы үчүн азыркы замандагы биздин жетишип аткан баардык жери ушул билимдин негизинде. Космоско учуп атат адам баласы, дүйнөнү жаңыртып атат, өзгөртүп атат, жаңы технологиялар илим-билимге биздин билим жанакы окуу процессине кирип атат. Ушунун баардыгы тең билимдин негизинде келди деп ойлосоңор болот. Окуган жан өзү көрөр жемишин, тоскоолдук жок акыл эстүү эл үчүн. Билим менен эмгек ишти бүткөрөт, илим бекти муратына жеткирет. Эгерде биз качан гана билим алсак, баардык максатыбыз ушу билим аркылуу гана ишке ашарын биз ар дайым ойлонушубуз керек. Мен силерге дайыр айтып коё турган нерсебиз бул чыгарма 11-кылымда жаралып атат. Ошо 11-кылымда жаралган эң алгачкы түрк тилинде чыккан эмгек. Демек, биз Жусуп Баласагынга ушул түрк тилинде ошол мезгилде жана араб тили үстөмдүк кылып ошондой болуп турган мезгилде түрк тилинде деле жазып, бул тилдин да мүмкүнчүлүктөрү ушунчалык чоң экендигин далилдеп турат да. Бул жерде мен дагы Махмуд Кашкариге токтолуп кетким келип атат. Махмуд Кашкаринин түрк сөздөрүнүн жинагы деген эмгегин силер билесиңер. Бул эмгек эң биринчи
Махмуд Кашкаринин «Түрк сөздөрүнүн жыйнагы» деген чыгармасы дагы. Ушул аркылуу биз мынакей Махмуд Кашкарини көрүп турасыздар. Бул дагы түрк тилинде жазылган. Демек Махмуд Кашкари дагы ушул биздин баласагын жанагы азыр Барскондо, ушу Барскан шаарында жашап өткөн, ал дагы ушул түрк тилинде жазып, ушул эмгегинде баардык түрк тилдердин изилдеп чыкканда, ошондон азыр ушул Махмуд Кашкари жасап кеткен түрк тилиндеги эмгектердин улуттардын ичинен кыргыз эли ушунгө чейин сакталып калганы мына ушул кыргыз эли болуп эсептелинет. Билимге эгедер акыл эс адам баласынын айлана чөйрөнү, өзүнүн инсандык маңызын аңдап билүүгө, табиятты таанып билүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ал эми билимдүүлөр акыл эс жеткен бийиктикке урпактар үчүн үлгү болот. Алардын турмуш жолунун улам илгерилешине түрткү болот. Демек ушул биз бүгүн Жусуп Баласагындын илим жөнүндө айткандарына токтолдук. Ал эми биз кийинки сабактарыбызда Жусуп Баласагын мамлекетти кантип башкаруу керек, тилди кантип урматтоо керек, эгерде тилсиз адам баласы бул дүйнөдө жашай албайт. Тилиң менен гана, качан гана өзүңдүн тилиңди сыйласаң, элиңди сыйласаң, тарыхыңды сыйласаң, улуу улут болуп дүйнөгө таанымал болот экенин айткысы келген.